Дүйнө чемпиондору Жоломан Шаршембеков, Айпери Медет кызы жана Разак Бейшекеев бүгүн Талас шаарына келип, жергиликтүү өспүрүм балбандар менен жолукту. Кыргызстандын желегин желбиретип жүргөн спортчулар турнирдин коногу болуп, балдар кыздарды куттуктап, дем беришти. Күтүлбөгөн мындай жолугушуу өспүрүмдөрдү кубантты. Кубанычтабыз. Күткөн эмеспиз келгенди. Соңунда Акжол Махмутов, Жоломан Шаршембеков жакшы сертификат алдым. Башка балдарга да айтам, спортко келгиле. Спорт бул ден соолуктун булагы дейт. Ошо аз биринчи месте алдым. Келечекте Айсулуу, Тунубекова, Айпери, мээрим эжелери болгум келет. Буюрса. Өспүрүм балбандар Альянс Алтындын байгеси үчүн күч сынашты. Турнирде Күрөш Федерациясы менен Альянс Алтын компаниясы чогуу уюштурду. Окуучулар грек-рим жана эркин күрөшү боюнча таймашты. Чемпион эже агаларын көрүп, алар уго бетер шыктанып, мыкты күрөш көрсөтө алышты. Жоломан Шаршембеков жана Разак Бейшекеев жана Айпери Медет кызына окшогон биздин Кыргызстандын ошо желбиреген желеткен дүйнөнү дүңгүрөткөн чемпиондорду ошо Талас областынын Алтын Альянс компаниясы аркылуу бияка чакырылып, ушу балдарга, жаштарга, жаш өспүрүмдөргө стимул болсун деп, ошолор келечекте ошолорду көрүп, аганы көрүп, ийни өзөт, эжени көрүп, сиңди өзөт деп ошол агаларын, эжелерин чакырып, ушу жаш балдарга ошо финалдык беттештерге өздөрүнүн белектерин берип, сыйлыктарын берип, ошо стимул болсун деп чакырдык. Алтын Альянс компаниясына ошо федерациянын атынан ошо ыраазычылык билдиребиз. Ушу Талас областынын спорт тармагына чоң салым салып, анын ичине ушу күрөшкөн балдарыбызга чоң салымдарын кошуп, ушу жардамдарын көрсөтүп, ошо компанияга ыраазычылык билдиребиз федерациянын атынан. Жоломан Шаршембеков, Айпери Медет кызы жана Разак Бейшекеевтер күрөшүүгө кызыккан балдар кыздарга жакшы каалоо тилектерин айтып, туура жолго багытташты. Байгелүү орунга ээ болгондор Альянс Алтын демөөрчүлүк кылган медаль, диплом жана акчабай сертификаттарды чемпиондордун колунан алып сүйүнүштү. Ошондой эле компаниянын өкүлдөрү жана машыктыруучулар да сыйлык тапшыруу аземине катышты. Мелдештин өткөрүү максаты ошол биздин Талас желегесинде, Талас элинде, негизи эле Кыргызстанда жаш өспүрүмдөргө бир тарбия, таалим катары, ошолорго бир келечекте булар дагы бир жакшы адамдар болуп, башка жака эмес спорт менен алектенип, бир жакшы тарбиялоо максатында дагы, үлгү көрсөтүү максатында ушундай жөрөгө жүрүп атат. Альянс Алтын компаниясы мындан 2 күн мурун Париж Олимпиадасына жолдомо алган чемпиондорду сыйлаган. Жоломан Шаршембеков менен Айпери Медет кызына ак жана кара түстөгү Toyota Camry үлгүсүндөгү темир тулпарларды белек кылган. Мындан тышкары Таластык 8 балбандын ар бирине 100 000 сомдон акчабай тапшырган. Компаниянын спорт тармагына болгон колдоосу дагы улана берет.